Жаңы бийликтер коомдогу болуп жаткан жат көрүнүштөрдү жаңыча шыпыра баштады. Четинен коррупциянын бети ачылып, мурдагы бийлик учурунда элдин нааразычылыгын уруп койбогон уурулар кармалууда жана уурдаган мүлктөрдү кусууда. Крым төбөлдөрдө спортчу деген атты жамынып алып, кылмыш жасагандар да кармалып, абакка алынып, алды миллиондорду төлөп жатышат. Мурдагы бийлик учурунда аларга эч ким кыңктай алчу эмес эле. Карапайым эл какшап арызын айтып кала берчү. Эми мына мурунку УКМКнын башчысы Сегизбаевдин үстүнөн да кылмыш иши козголуп, сурак берип баштады. Ага кылмыш иши козголуп, мыйзам аракет жасаган айтылса, сүттөн ак экенин айтып, азыркы бийликтер калп эле куугунтуктап жатышканын айтып чыкты. Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат деген ушул экен да. Сегизбаев мыйзамсыз түрдө менчиктеп алган жерин башкада коррупциялык иштер үчүн гана эмес, Атамбаевдин бийлиги учурунда саясатчыларды мыйзамсыз куугунтуктаганы, жалган көрсөтмөлөр менен кылмыш ишин козгогону, кысым көрсөткөнү, Кой-Таш окуяларындагы мыйзамсыз аракеттери үчүн да жооп бериши керек. Башкасын кой, Батукаевди мыйзамсыз чыгарып жибергенде. Дача суу каргашасында бейажал өлгөндөр үчүн эч ким жооп бербей, элден чогулган каражаттын кайда кеткени билинбей калганда унчукпай отурганы үчүн да жооп бериши керек. Санай берсе анын жаман иштери, аракетсиздиги, мыйзамсыздыктарга көз жумдуулугу өтө көп. Ошол кылган жана кылбаган иштер үчүн жооп беришин билип, президенттикке ат салмыш болуп, ооз көбүртө башкаларды сындап, азыркы бийликке асылып көрдү. Бирок анын айткандарына ким ишенмек эле, ким ага боор тартмак эле? Себеби баары Сегизбаевдин кандай адам экенин жакшы билип калган. Азыркы бийликтер дал ушундай Сегизбаев сыяктууларды жоопко тартып, аларга ырайым бербеши керек. Эл мыйзамдуу натыйжаларды күтөт, жазадан кутулуп кетпеши керек. Булак кыргыз аргумент. УКМК Абылгазиевге таандык Хан Сарай батырлердин сүрөтүн жарыялады. УКМК мыйзамсыз баюу жана коррупцияга шектелип кармалган мурдагы премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин турак жайларын жарыялады. Ал мамлекеттик кызматта иштеп турган чагында активдери кескин көбөйүп, расмий түрдө тапкан кирешесинен бир нече эсеге көп чыкканы айтылат. Кирешесин адалдаштыруу максатында Бишкек шаарынан жана Чүй Ысык Көл областтарынан кымбат баалуу кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү сатып алган. Ошондой эле элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына акчасын салган. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн аталган активдерин ортомчу адамдарга каттаган деп айтылат маалыматта. Абылгазиев 26 январда УКМКга сурак бергенден кийин кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө жүрүп жатат. Бакыт Төрөбаев Атамекендин депутаты төрагы болгонуна нааразы. Депутат Бакыт Төрөбаев вице-спикерди шайлоо боюнча эсептөө комиссиясына Атамекендин депутаты төрага болгонуна нааразы экенин 27 январда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал Атамекен фракциясынан депутаттар бир нече комитеттин төрагасы экенин айтты. Бардык фракциялардан комитеттерде төрагалар бар. Эми мында дагы Атамекен фракциясынан депутаты, эсептөө комиссиясынын төрагасы болду. Биз унчукпай отурабыз, калыстык болуш керек да, деди ал. Белгилей кетсек, 27 январда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар вице-спикерди шайлап жатат. Эскерте кетсек, мурдагы вице-спикер Мирлан Бакиров белгисиз себептерден улам өткөн жылдын 23 декабрында кызматын тапшырган. Мага балдарыма бир нерсе болсо, досторум күнөөлүүлөрдүн сүрөтүн жана менин катымды жарыялайт. Бул тууралуу ырчы Бактыгүл Бадыева Инстаграмдагы баракчасына билдирүү калтырды. Азыр менин дарегиме карата коркутуулар болуп жатат. Мен эч кимден эч качан коркпойм, бир гана Кудайдан корком. Эгерде мага бир нерсе болсо, сүрөттөгү адамдар күнөөлүү болот. Кийинчерээк сүрөтүн жарыялайм. Көшөгөнү ачууга туура келди. Азырынча мен ал адамдардын сүрөтүн жакындарыма, курбуларыма жөнөтүп жатам. Эгер мага, кыздарыма бир нерсе болсо, досторум күнөөлүүлөрдүн сүрөттөрүн жана менин катымды чыгарат деп жазган ал. Ырчыга кимдер тарабынан коркутуулар болуп жатканын так айткан эмес. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, бюджетке, мамлекетке зыян келтирген адамдарды кызматка жолотпош керек деп билдирди Назарньюс маалымат агенттигине экс-депутат Эсенгул Исаков. Эсенгул агай, өкмөт башчы кандай критерийде тандалышы керек? Түндүк түштүк деген жазылбаган мыйзам иштеш керекпи же адискөйлүккө басым коюлушу керекпи? Негизи жаңы өкмөттүн курамын тандоо укугу жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча президенттин укугуна кирет. Президенттин иши ийгиликтүү болушу үчүн командасы кесипкөй, тажрыйбалуу жана таза, адамдык сапаты жогорку инсандар болушу керек. Ошондой эле министрлер кабинетин тандоодо жашына, улутуна, жынысына жана түндүктүк же түштүктүккө басым жасалбашы зарыл. Толук болбосо да өкмөт мүчөлөрүн тандоодо иллюстрациянын айрым элементтери эске алынышы керекпи? Албетте эске алынса жакшы болот эле.
кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, бюджетке, мамлекетке зыян келтирген адамдарды кызматка жолотпой люстрациядан өткөрүп анан алыш керек. Люстрацияны жогорку жактагылар эле ишке ашырышы керекпи же коомчулуктан да жардам бериши зарылбы? Мамлекеттик кадр кызматынын алдында люстрация боюнча комиссия түзүп, коомчулуктун ар кайсы катмарынан мүчөлөрдү киргизсе жакшы болот эле. Ал комиссия аткаруу, сот бийлигине жана прокуратура, ички иштер органдарынын жетекчилерине кадрларды тандоодо дагы өтө чоң акыйкаттуу ролду аткарышы зарыл. Булак Назар Ньюс. Жаныш Бакиевдин аялы Кыргызстанга келди. Кыргызстандан качып кеткен мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин аялы Орозгүл Токторбаева Кыргызстанга келди. Ал менен түшкөн сүрөттү 12 жыл мурун популярдуу болгон Достор тобунун ырчысы Айчүрөк Султанова жарыялады. Орозгүл Токторбаева дагы Достор тобунда ырдачу. Орозгүл Токторбаева Кыргызстандан 2010 жылы 7 апрелден кийин чыгып кеткен. Жаныш Бакиев Кыргызстанда сыртынан соттолгон. Ага бир катар адамдарды өлтүрүүнү уюштурган деп күнөө коюлган. Тилекмат Куренов 5 октябрь элдик толкундоолордон кийин имараттарды кызматы менен кошо басып алгандар. Сакадай бою Саралтын Шыкмамат мырза ген прокуратураны басып алган. Эртеси келип Сыймык Баатыр көчүккө 2 теп кууп чыгып өзү басып алган. Желим генерал, кошоматчы, 2 жүздүү Суаналиев Өмүрбек УКМКнын имаратын басып алганда өздүк курам сылык сыпа тый никто деп иттен чыгарып коюшкан. Ал эми кызмат дегенде энесин кошо сатып жибергенге жөндөмдүү 2 жүздүү аферист Мамытканов 2 күн бою өкмөт үйүн басып жаткан. Булар качан камалат? Же эркиндикти сактап калыш үчүн сөзсүз жаңы баскынчы бийликке этегин көтөрүп бериш керекпи? Абылгазиев, Боронов, Опунбаев, Кашкар Жунушалиев, Асылбек Жээнбеков дегендер качан камалат? Айрымдарында иш козголгону менен эл көзүнө суракка келип кетип жүрсө, миңдеген кишинин өлүмүнө себепкер Космосбек үй камагына чыкканга жетишти. Ал эми Үмүттүн өлүмүнө жана оңдогон жарандарыбыздын майып болушуна башкы күнөөкөр Сооронбай Жээнбеков ант берүү аземинин көркүн ачып, экс-ажоо катары катышат экен. Орустар айтмакчы и смешно, и грешно болду. 6 сааттан ашык салгылашып жатып Садыр Жапаровго бийликти алып берсек, лампочкеңер бетибизге жаба түкүрүп салдыго деп жазат Тилекмат Күрөңкеев өзүнүн Facebook баракчасына. Кочкор каза болгон келиндин көөсү атка чынжыр менен байлап сүйрөткөндө боору эзилип кеткен. Буга чейин Нарын областынын Кочкор районуна караштуу Теңдик айылындагы Тынай булак кыштоосундагы сарайдан 22 жаштагы келиндин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат чыккан. Бул каргашалуу окуянын чоо жайын Супер KG порталы өздүк булактарына таянып жазды. 23 январь күнү кечке жуук 22 жаштагы келиндин көөсү Масабалда үйүнө келип, аны ур тепкиге алып аyoосуз сабаган. Көөсүнөн качып чыгып, ылдыйкы малын бактырган кишинин үйүнө келген. Көөсү келиндин артынан ат менен барып, ал жактан чынжыр менен атка байлап, өздөрү жашаган сарайга чейин сүйрөтүп келген. Тилекке каршы коңшулары артынан барганда келиндин денеси жанчылып, боору эзилип каза болуп калган деп айтылат маалыматта.